Салам Нуке, кандай ден соолук, жакшыбы? Иштериң жакшы. Нуке, мага бир братишкам бир неме берип кетиптир, табышмак. Ушу WhatsApp менен жазып. Бир жерде бир күлүк ат бар экен да. Ошол күлүкатка ээси 90 000 сом сурап. Анан мен ошо күлүк атты сатып алыш үчүн акчам жок, эки досумдан 45 000 карызга акча сурап, 90 000 көтөрүп алып баа күлүк аттын ээсине барам. Аны менен соодалашып күлүк атты 85 000 алам. Жанымда 5 000 калат да. Атты жетелеп алып 5 000 чөнтөгүмө салып алып, үйүмө калсам, дагы бир үчүнчү досум жолдон чыгып, "Ой, маке, бул атты канча калдың?" 85 калдым. Значит, сен чөнтөгүңдө 5 000 калды да баягы 90 000ден. Тиги экөөнү албады элем. Ошонун 3 000 мага берип тур карызга, кийин берем. Дейт, "Хорошо да 3 000 дагы берем." Жанымда 2 000 калабы? 2 000 үйгө келип атты байлап коюп, бай эки доско барып, "Ай, мына 45тен албады элем. Мына бир аз болсо да бересем, кемей берсин" деп, экөөнү 1000ден берип коем. 44тен берем кийин силерге деп. Хорошо, берем. Эми 44 44 койсоң 88 000 болот атабы? Бересем. Тиги жолдон алган 3 000 бермедим бир досума. 3 000 88 койсом 91 000 болуп кетти да. Ошондо 1000 сом ашып кетти баягы 90 000ден. Ошондо 1000 сом каяктан пайда болду? Ошону чечкенге жардам берчи этирээк. Айтсаң кайра WhatsApp менен.